29 партия катталды Кыргызстан боюнча. Мунун ичинен көпчүлүгү эле мурунку эки президенттин убагындагы кишилердин партиялары көбөйүп кетти. Баягы Бакиевдин жанында жылмаңдап күлүп турган байкуштар эми бирикпегенин көрүп, наглый образ менен ата журт деп түзүп алып, элдин астына үгүттөп чыгып жүрөт. Мына ынтымагы жок ошондон. Как отразится парламентское правление на нас и какие плюсы и минусы? Страшный будет минус, если сейчас придут у нас партии. Это Армения пережила, помните, да? Мы не смогли адекватное решение принимать. Но интуитивно надеюсь, что придут там сильная партия и по крайней мере пару лет. Парламентке барып қалсаңар, бір жылдан кейін қайра президентский выбор болады. Ошоға атсалысарсызбы? Мен бийликке максатым элди көтөрөйүн деген, президент болуу, премьер болуу бардыгына чыдап берем. Ар бир үйдүн бирден жок дегенде экиден балдары талада жүрөт, сыртта жүрөт. Ушу балдар ата-энесин ушу жок дегенде ай сайын акча салып бүт эле Кыргызстанды өзүнүн эле урпактары, балдары багып атат. Кыргызстан адамдар өздөрү багып атышат. Кыргыз эле балдар ошол жактын иштеген элин бияк алып келсек, алар деле биздей болуп жашайт. Көрсө ушу акылмандардын ишине жараша болот экен да. Ошолордун башкарган жаңы методдорун бияк алып келип, жаңы технологиясын бияк алып келип, уялбай эле элдин аң сезимин өзгөрөлү, аң сезим өзгөрсүн, кыргыздын намысын көтөрөлү. Про вас много наслышаны, такие слухи, пиары ходят, что вы человек Путина. По поводу Владимира Владимировича Путина, насколько он меня направил. При нем я за 10 лет состоялся как человек, поднял свое хозяйство, управлял крупной компанией, стал политиком, стал человеком. И мне нравится политика Путина. Да, я Путина для человека. Хочу, чтобы Путина политика к нам пришла, чтобы как он, наши дети, когда рождается, матерям давали 20-30 тысяч долларов, чтобы мы защищали страну Кыргызстан. Кайсы партияга ишенсек болот дейт. Ачыгын айтайын, бир кыз башка элге чыгып кетип түрөп келсе, келин болуп калат экен. Бир ай барып өкмөткө иштеп келген партияда өкүлдүн жетекчиси болсо, жаңы деп айта албайбыз го, өзүңөр чечим кылгыла. Конечно, хотелось бы, чтобы в стране очень много все изменилось, чтобы наши люди не выезжали в другие республики, а жили здесь и, значит, достойно зарабатывали и достойно поднимали свою страну. Самое главное обязательство правительства – это решать занятость населения. Когда ты обеспечишь работой, люди трудятся, получают зарплату и начинают жить. Поэтому первая задача, к которой мы придем к власти, это решать занятость населения. Бир жерге трансформатор коюп берип, бир жерге 1 километр жол салып берип, элди кичинекей балага концерт берип алданасып, шайлоонун астына дүңгүрөп чуркап атат. Я сам участвовал, помогал участвовать в выборах. Непосредственно сам подкупал и таскал все эти подарки и агитировал. И после выборов становится противно за такую проделанную работу, честно говоря. Как вы считаете, вот партия, которая давала деньги на вот это все, она потом что будет делать? Она будет отрабатывать то, что отдали на выборы. То есть она возвращает? Конечно, она должна вернуть то, что потратили на выборы. Бирөө ушинтип айтты силерге. Тимур сен келсең, сурайт дейт, канча акча берет деп. Берейин, балаң менен кызыңдын баасы канча болот? Көбүрөөк берейин, сатасыңбы? Же аягыңдагы суткага? Баасы жок. Кызың менен балаңды ата-энеңди сата албайсың. Кыргыз элинин баасы жок. Ушуну 200 сомго, 300 сомго сатып алган саясатчынын келечеги жок. Я надеюсь, что эта партия выиграет, во всяком случае, сегодня. Хорошо она доступна, без всяких подкупов, без всяких, ну, во всяком случае, чистая партия, которая не запачкана ничем. Первый человек, который выступил со стороны и хочет поднять имидж республики, экономику. Сейчас ваши дома горят, кроме журналистов, нога не наступала. Вот этот популизм, который к разжиганию межконфликтный приводит, межнациональный, это страшно. Это было на Кавказе. По всему миру идет война. Это нас и побудило объединяться.
создать партию. Ош событиясынан кийин бизге өтө кыйынчылык болуп калды. Себеби мурда кыргыздар кичине жакшы эле башыбызды көтөрүп жүрчү элек, азыр болсо таптакыр эле авторитетибиздин баары түшүп эле таптакыр эле жер карап калдык. Чындыгында эле баягы азыркы чиновниктер баягы чиновниктер да. Ошол эле баягылар аттанып ошого ынтылып келатат. Мүмкүн болсо ошо азыркы адамдар, жаштар өздөрүн билип, ошо кимди шайлап атат. Ошол Бакиев деле күнөөлүү болсун, Акаев деле күнөөлүү болсун. Ошол өкмөттүн келгени 3 күн портфель бөлүшпөй. Жана декрет менен мамлекеттин мойнуна иленген салыктарды биз мойнуга албайбыз, биз жаңы өкмөтпүз деп. Декрет чыгарганын ордуна 4 күн, 5 күн акимдерди шайлашты. Азыр эми 5 аким 5 партияда жүрөт. 7 губернатор 7 партияда жүрөт. Же өкмөт иштебейт. Анан аяк башын таба албай бири-бирин жамандап жүрүшөт. Ошондон кийин саясатка чыктык. Суубуз бар, байлыгыбыз бар, тооташыбыз кенен ынтымак жок только. Шорубуздун барышы ынтымак жоктон экен. Жана бийликке келген өкмөтүбүздүн ынтымагынын жогунан 100 партия болуп тур. Политика в основном, смотрите, сколько партий? 29 партий. Это получается как рак, щука, лебедь. Это надо же объединяться. Канча жылдан бери шайлап келатабыз. Мына биз айылда турабыз, айылда жашайбыз. Ошол эле баягы эле илгерки эле. Закондун жокчулугу бүт жерде бардак. Жумушка орношуш кыйын. Эртең таза өкмөт келип, ошол бүт элдин укугун колдоп, бюджетти чоңойтуп, ошол бюджетти тууралап бөлүп, так иштесе деген оюмдамын. Бул тынччылыкты бузган жалаң алдыда болуп өткөн падышалардын туура эмес иштери боюнча болду. Налог менен кысып салды. Электр энергияны азайтып берет экен деп. Бул электр энергия бул элдин мүлкү. Ким берип тургандай укукту антип айтканга. Өзүңөрдүн мүлкүңөр үчүн өзүңөр эми кул болосуңарбы? Ушунузду көрүп туруп, чет элде сыйлабайт, байкуш элде эл сыйлабайт. Эмне үчүн келебиз? Ынтымагыбыз жок үчүн келебиз. Лидер здесь, молодой парень, который состоялся уже, живет, работает в Москве. Хочет, чтобы эта вся страна Кыргызстана возвращается в Кыргызстан. Хочет, чтобы вся страна его стала, когда была тоже развитой, видим, как Россия. Жердин барын көрүп келдим, ушундай жер жок экен. Жол салалык, аэропорт салалык, элге жумуш берелик деп келдик. Суранарым ошол добушуңарды өзүңөр үчүн бергиле, өзүңөрдүн тагдырыңар үчүн дейт. Максатым, мен кичинекейимде максатты окусам, ушу балдарым мен көргөндү көрбөсө дечи элем. Эми бутума туруп кеңейгенде экинчи максатым элимдин жашоосу Европадай болуп оңолсо дейм. Рахмат. В данный момент страну развалили, дальше некуда. И хотелось, чтобы пришел достойный, чтобы обратил внимание на народ, и чтобы наши люди не выезжали в другие республики, а жили здесь и, значит, достойно зарабатывали и достойно поднимали свою страну. Страна на грани гражданской войны. Страна идет к обрыву, как табун лошадей. Я собрал ребят, которые в Москве, в Европе работают. Ребята, надо ехать домой. Посмотрите, какая большая миграция. Более миллиона только этнических кыргызов. Уезжают узбеки, русские. Это самая активная часть населения, которые хотят трудиться, работать, хотят мира. Да, бир тууганга жардам бериш керек. Мындай орусча айтканда, надо помогать родственникам. Ну, бирок аяка элдин журттун саясатты иликтирбей, элдин журттун тамагын тапкан, ташаган акчасын кошо алып жүрүп талашып, бир туугандарына жулуп бербей, бир туугандарына саясат иликтирбей, катын баланы тем более деп айтат элем. Туугандык деп бөлүп атып, кыргыз эл ушул күнгө келдик да. Кыргызстанга тынчтыкты камсыз кылыш үчүн куралдуу күчтөрдү камсыз кылыш керек. Орган МВД уже билбейт кимди сактарын. Байкушаларда айлашынан 500 сом зарплата менен канча жашайт. Кой берсинчи Грузиядагы 2000-3000 доллар. Кадимкидей укукту колдоп, законду колдойт. Айлашынан байкуштар кимди угарын билбейт. Bir күнү bir бий келет, экиси экинчи бий келет. Эртең милицияны да прокурордун кичинекей балаларын сатып кетет. Айлашынан эл менен тутушат. Бу законго сый калбай калды. Элде биримдик калбай калды. Биримдик болсо күч болобуз. Көп саятчы муну кылам, тигини кылам деп айтат. Мен айтам, жооп берем деп айтамын. Рахмат.